Аламга карай сапар тарткан айылдын дагы бир көчөсүндө турабыз. Дал мына ушул көчөдө бүгүнкү көрсөтүүбүздүн карманы өзүнүн 36 жылдык өмүр тарыхында мектепке арнаган билим берүүнүн мыктысы Эл Агартуунун Атилишниги, менин жанымда турган Алимбаева Урмат эжекебиз бүгүнкү көрсөтүүбүздүн карманы. Урмат эжеке, саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр, жакшыбыз. Кудайга шүгүр. Сиз менен мынакей Орозонун улуу күнүндө, алгачкы күндөрүндө жолугушууга туура келип отурат. Андыктан орозо кармап, мусулманчылыктын парзын аткарып жаткан учуруңуз азыр? Аллага шүгүр, ушу мусулмандын парыздарын аткарып, ушу пенсия чыккандан бери намаз окуп дегендей, орозо тутуп, Аллага шүгүр, мына орозонун биринчи күнү болуп атат. Ушу жакта да мен эң чоң балам Жалалов Кубанычбек жашайт, ошо уулумдан кабар алып кетип бараткан жайым. Дал мына ушул көчөдө канча жылдык өмүрүңүз өттү? Ушул көчө сиз үчүн эмнени айтып турат? Ушул көчө менин жолдошум өтүп кеткен, Жалалов Каримжан. Ушул көчөнүн атыга коюлган, көп жыл электрик болуп, ошол кырсык экен өтүп кеткен. Ушул көчөдө мына быйыл 1,70-ке чыгып атамын. Кудай буйрса, ушул көчөдө жашап атабыз. Аллага шүгүр. Кошуналар бардыгы жакшы, ынтымакта, бактылуу, карылыкта жашап атабыз. Мына ушундай айылдын ички тар көчөлөрүндө адамзаттын көп эле күндөр өтөт да, бала чакан ойногон мезгили, өзүңүздүн бир кездери жумушка барып, жумуштан кайра үйгө кайткан мезгилдер эсиңизге келсе керек. Албетте эсиме келет. Ушул көчөдө мына биз жаңы көчүп келгенде аябай биз деле анда жаш элек, үй бүлөлөр аз болчу, мындай айылдар аз болчу. Мына ушунча жашка чыгып, Кудайга шүгүр, элдин бардыгы жаштар көбөйүп, бала чакалуу болуп, азыр ушул көчөнү карасаң, ушу садиктей болот. Кудайга шүгүр, элибиз, бала чакабыз өсүп атат. Аны өзүбүз кылчайып карап, эми картайганыбызды өзүбүз эстеп атабыз. Балдарыбыз өсүп атат, жашап атат. Бир маалда жаш маалда биз ошентип балдарыбызды багып, садикке апарып, мектепке апарып, ишке барып келчү элек. Эми көчөдө көрүп, жаштарды көрүп кубанып отурабыз. Ушул сиз кезинде билим берүү тармагында эмгектенип, көп жылдар бою завучтукта кызмат аркалап, башталгыч класстар боюнча завуч болуп иштеп жүргөнсүз. Айтсаңыз эжеке, ошол сиз учурда иштеп жүргөн мезгилде мектептин шарты кандай эле? Азыркы билим алып жаткан неберелериңиз окуп жаткан мектептин шарты дагы, билим деңгээли дагы кандай болуп атат? Анткени сиз азыр эс алууда олтуруп салыштырасыз да, мен учурда мындай болчу, азыр мындай деген дагы бир ойлор келеби? Келет, албетте келет. Биз жаш мезгилибизде мындай мурункуда азыркыдай 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылдык, 3 жылдык мындай эс алуулар жок болчу. Биз ошол балабызды төрөп келгенден кийин 56 күн деп койду эле, дородой фасыл. Ушун менен эле чыкчу элек. Ошо 2 айлык баланы таштап иштейт элек. Ал маалда өндүрүштө пактага барчу элек, чөпкө барчу элек, балдарыбыз менен ушундай келип мектеп үйдө келгенден кийин дагы балдарыбызды окутуп, аларды тарбиялап, үйдөгү бала чаканын кийим кечеси, тамак дегенде аларды неме кылып, эртеңки сабакка даярдамай, тетрадь текшермей, план жазмай, ушинтип биздин маалыбызда аябай мындай билим берүүдө күчтүү болчу да, мындай ачыгын эле айтканда күчтүү болчу, ушундай тытынып, эч бир немеге калбай иштейт элек. Эми азыркы жаштарды мен жамандагым келбейт. Ушу неберелеримдин дептерлеринде бош маалымда караймын, кандай окуп келдиң деп, аягын биягын текшерип, өз мугалим катары карап коёмун. Аны кичине бааларды көтөрмөлөп койгондор бар. Андай анча-мынча кичине ката-паталарынан таап коёмун неберелерден. Ошондой болуп. Ана азыр эми балдар, жаштарга азыр аябай эле мындай оюн боюнча жеңилдей болуп атат. Мына андай мугалимдер эми иштеп эле жатат, Аллага шүгүр эми. Мына окуучулардын, балдарыбыздын билим деңгээли мурунга караганда сал азырактай көрүнөт да мага эми. Ошо мектепке кызыгуусу, билимге кызыгуусу азыр бизде жаңы болуп интернет болуп кетпедиби? Жалаң эле интернет, компьютер башка болуп эле кетпеди. Ошондой болуп калып, ошо жакка көбүрөөк жаштар чамасы көңүл буруп кетип баратат. Карманыбыз сыяктуу калк ичинде кадыр барктуу энелер арбын. Алар кезинде элге эмгеги сиңип, бүгүн карылыктын бактылуу доорун сүрүп жаткандар. Урмат Алимбаева да элдик педагог, чыныгы тарбиялоонун устаты катары көп жыл агартуу тармагында эмгектенди. Бала дегенде баш оту менен киришип, кезинде жумушту да, үй бүлөнүн да тирилигин бирге алып кетүү оңойго турбаганын сездим дейт. Мезгил менен жарышкан курактар ал күндөрдөн калган баалуу тарых барактарына айланып отурат. Мына Кудайга шүгүр, ата-энем бар.
Атабыз эми 2 жыл болду өтүп кетти. Апам бар, Кудайга шүгүр, Әлимбай бир салат мына. Тылда иштеген, согушту көрсө дагы будай эгеп, машак ташып дегендей бизди багып, окутуп, чоңойтуп ушулар бар. Эненин таманда бейиштейт. Ушу энебиз бар, апабыз бар, төрүбүздө отурат. Мына Баатыр эне 13-тү төрөгөн, азыр 10 уубуз бар. Эң чоңу менмин. Мына алтын жылдыз тагынып отурат. Аллага шүгүр. Быйылкы жылы Кудай насип кылсат, мына 94-түн ашын ичип атат. Мына немеде кылып. Гүлү күчтүү. Ушу апам бар үчүн мен кандайдыр бир өзүмдү жаш сезем, кубаттанам. Себеби эненин таалими, тарбиясы башка да. Бизди ушундай жакшына кылып тарбиялатып, 10-уздун мына 5-өзү окутту. Бар жогорку билимдүү сиңдилерим дагы, инилерим дагы. Ошолар эң чоңу менмин, Кудайга шүгүр. Ошо эненин бактысы балада. Менин балдарым да Аллага шүгүр мына 3 уул, 2 кыз, чоңум Кубанычбек, анан кийин Жамилем, алар анан кийин бул Жалалов Касымбек, анан Канжарым, дагы Акбермет деген дагы кызым бар, алар дагы бар турмушта, Аллага шүгүр. Мен жашымдагы балам. Биздин бар малыбызда кардыбыз нанга тойгон эмес. Атар ичкенбиз, көч ичкенбиз, загара нан жегенбиз. Teknike yok. Baya bede bol erkeklerge jardam bergenbiz. Çabıp, yerdi çabıp, kolumuz bere çekit ekkenbiz. Kıyınçılık mağal. Çalım tırt traktör aydaydı. Şondan keyin Kudaya şükür Allah bergen eken. Allah bala versen parzan demegen ırısını koşu berede sekin hep Kudaya şükür. 13 balalı olup. Belgilerim maşin vurup gitti. Bir tanesi kızarmakta müköz yok. Onda öldü. Bir tanesi daha öldü. Kudaya şükür, kalgana şükür. Şunu 300 somdan 250'den kelkozdan pul alavuz. 5 kız okuttum. Pedagog olup. Oştaya mişe odat bir kızım. Özgünde işteydi. Ona dispanserde işteydi. Bir tanesi 12 oldu, 12 yıl işteydi. Laborant olup. 5 kız okuttum da, bitti uğur okuttum laborant olup, öyle peşege çıktı, renginde işlegen. O mağalda aylık az, iş köp, şonda kolumuz bilen çağıp, kolumuz bilen mada çekitek gemiz balam. Kardımız zagaraga toygon emes. Kudaya şükür apartmanı bererken, arısını koşu bererken, şuntup yürüp, baldardı bağı bu ayağa jerkin, ozunu körüp oturan balam. Oyak oynasam kızım, buyak oynasam kızım, apa kelkel de oturarlar mı? Kudaya şükür. Sarpaylar olsa alı beret, kayak olsa yerçütbet. Beni körkün de kayak olsa süyleyt apa buyaka, apa konoko, apa buyaka de. Allah'a şükür del ek kolum yakamda yemme. Kolumdan iş gelmeyt. Kuday gelgasın ballarında dua verip oturam. Nevrelerime, kızlarıma, nevremde yazıp koygun edik. 34'te nevre, 31'te çevire. Anaki 12'te gibire. Oyakta yüzü bolup kaldı da. Жаздырганмын. Каарманыбыздын балдарынын ичинен экинчи уулу Касым Жалалов Баатыр деген нандын ээси. Ал 1999-жылы Баткен окуясында террористтер менен болгон согушта эл жер үчүн кармашып, эрдик көрсөткөн. Мындай уул менен үй бүлөсү гана эмес, бүтүндөй айыл эли сыймыктанышат. Ошол 91-92 жылдары ошол мен 11-класста жаңы бүткөндөн кийин университетке тапшырганмын. Университетти аяктагандан кийин мугалим болуп, ошол апамдын кесибине улайын деп, мугалим болуп иштейин деп мектепке ишке кирдим. Ишке кирсем, ал убакта 360 сом айлык деп айткан. Анан мен айлык аз болуп, андан көрө аскерге барайын деп чечтим. Аскерге барып, биз өзү 3 бир тууганбыз, уулдан, үчөөбүз тең армияга барганбыз. Анан ошол 99-жылдары мен аскерге Кыргызстан куралдуу күчтөрүнө чакырылган убакта, ошол мен срочный службада жүргөн учурда 99-2000 жылдары Баткен областында бандиттик, экстремисттик, террористтер топтор киришкен. Мына ошол террористтик топтор киргенде мен да ошол согушка катыштым. Баткенде 6 ай служба кылдым. Ошол террористтик топтор келгенде алар менен ат согушуп, анан автомат куралынан ошол оң жагымдан жарадар алдым.
Бишкекте военный госпиталда жатсам, 15 күн болуп, анан апам барган, Бишкекке барган. Бияктан айыл өкмөтчүн өтүп, Бишкекке барып, ошол жерден апам менен бирге 20 күндөй бирге болду военный госпиталда. Анда мен постельный жатат элем. Анан 20 күндөй апам менен бирге болуп, андан сырткары дагы 4 ай жатып мен анан үйгө келгем. Эненин жүрөгү билет дегендей ошол 2 күн эле жүрөгүм толкундалып эле такыр уйкум келбейт. Эми балам эсен болсо экен, Баткенден ошо оштон Бишкектен алып барган обондорду Баткенде деп уктум эле, кандай болот деп чын айтканда жүрөгүм толкунданды. Бирдекени сезгендей болуп жүрөгүм толкундай берди. Толкундалып анан 3-күнү күнү как раз ушулардын отряд деп коебуз, ошолордун ушундай немелер кирип 30 канча бала наут болду. Аны көбүнө Бишкекке алып кетти, көбү Баткенде калды деген радиодон угуп калдым түнкү саат 9-дарда. Түнкү саат 9-да угуп алып, эртең мененге чейин уйкум келген жок. Ушундай жүрөгүм патырады, жүрөгүм бада. Эми Кудайдан тиледим, Кудай ок тийсе жаны эсен болсун. Путу колуга тийсе дагы жаны эсен болсун деген эле ушул тилегимди ошондо отурдум. Биздин ушундай уулдардын өсүүнө биздин ушул энелердин салымы чоң. Алар ошол өстүрүп, төрөп, тарбиялашып, ошол күнгө келишип, ошол бүгүнкү күндө ошол балдары элге жетип, кыргыз эл үчүн кызмат кылып атышат. Айыл жеринде сиздин жаштыгыңыз кандай өттү? Сиз деле ошондой болдуңузбу? Бир учурда балдарды тарбиялап, бир учурда мектепке ишке барып, анан бир эле учурда баягы талаачылык, үй тиричилиги дегендей. Деги эле жашооңуз, өмүр жашыңызда кандай күндөрдү башыңыздан өткөрдүңүз? Эми жаш мезгилибизде аябай бул аял кишинин түйшүгү аябай оор. Жаш кезиңде ошо бала багасын, баланы тарбияласын, бул бала эненин бакыты. Эненин жүзү. Ага жакшы тарбия берейин дейсин, жакшы окутайын дейсин, андан мектепке барасың, биздин жаш мезгилибизде түйшүк аябай күчтүү болгон. Андан тышкары ал мезгилде мугалимдер дагы пакта талаасыга, өндүрүшкө, пактага, сакманга чыкчу элек, аларга барчу элек, жаш балабыз менен, жаш бала дебестен, кары картаң дебестен, ударный бригада деп койчу эле, алар да коллектив менен ал бригадаларга барчу элек. Ошо каникул дегенде бизде отпуска деген аз эле болчу. Түйшүк аябай күчтүү болчу. Ушуга дагы эне катары, эл катары, элдин энелери катары мен дагы көп эле турмушту башымдан өткөрдүм. Жаш кезимден эле ушу жолдошум өтүп кетти. 5 баланы мына өзүм тарбияладым. Эшке чыгып ата болуп, үйгө кирип апа болуп дегендей кыйынчылык болот экен. Булардын түйшүгү окутканда, башка болгондо аябай түйшүктөрү, эми ушулар атасыз болбосун деп мээримиңди төгүп, көбүрөөк ошондо өстүрдүм. Аллага шүгүр, эми көптүн катарында, жаман эмес, жакшы элдин катарында. Сиздин баамыңызда бул жашоодо адам затынын пейилине жараша болот деп коет да. Азыр заман кандай деп ойлойсуз? Анткени сиз Союздун дагы нанын жеп, эгемендүү өлкөбүздө да жашап, иштеп калдыңыз да. Деги эле ушул замандын өзгөрүүсү адамдын пейилинен болобу? Ушуга кандай карайсыз? Азыркы учурда заман жакшы. Мына биз Союздагы нан жеп калдык. Биз иштеген маалында ушунчалык адамдардын пейили кенен, ынтымактуу, биримдүү, бир жерде бир кандай иш болбосун, жакшылык болобу, жамандык болобу, тикесинен тик туруп, кошуна болобу, башка болобу, ушунчалык биримдик болуп, бирөө же ооруп калабы, чогуу кирип, анан кабар алып, мектепте дагы кандай иштер болсо, мисалы үчүн өзүбүз менен иштеген коллективибиз бир болсо, аларды барып жоктоп, аларды көрүп, ушунчалык пейилибиз кенен, ыймандуу боору керек да. Азыр эми менин баамда заман жакшы дагы кайталап кетем. Элдин пейили кандайдыр өзгөрүлгөндөй. Мен оюмча көрө албастык дегендер. Азыр эми элдин баары эле дүнүйө чогултмай, ушул жака угуп кетти. Бул адамдын көңүлү менен эсептешпейт. Кээде жаштарыбыз деле мындай сылык сүйлөгөн менен кээде мындай орой сүйлөп коюшу мүмкүн. Биз илгерки ушул Союз маалда ошон аксакалдардын, аялдардын, ошо аксакал жашы улгайып калгандардын сөзүн укчу элек. Жолдо кетип баратканда дагы жолдон өткөндө ушуларды кыя баспастан салам айтып, ыба менен өтчү элек. Азыр жаштарыбыз эми капа болбосун менден. Бирок азыр карасам мындай
кандай десек, же чөйрөгө жараша болобу, же пейилге жараша болобу. Бирок пейилибиз, мен оюмча, ошо пейилдерибиз кичине мына бузулгандай да эми. Өзүмчүл деген, өзүмдүк деген көп. Машина алайын, үй салайын, башка кылайын, ал деле керек. Бирөө менен азыр, мисалы үчүн кошунаң ооруп калса, мына кошуна болуп турсак, кээде мында 5-6 күн көрүшпөй деле калабыз. Барсынбы, жоксунбу дегендей. Илгери апамдар айтчу эле, ушу нан жаап алып, кел, берке, чай ичели, сүйлөшөйлү деп. Азыр шаар форма, чын айтканда, шаар форма болуп бири-бирибизди көрбөйбүз эле. Бир чыгып калсак, барсынбы дейт. Анан күлүп калабыз. Илгери заман жакшы эле, мынтип чогулуп, сүйлөшүп, кеңири андай, азыр иш калды, паланчам калды, түкүнчөм калды, анан неберем калды, мына ишим калды деп. Ошол элдин көйгөйдөн, мындай азыркы элдин көңүлүдөн ар ким өзүнүн ишине, жоксу ар ким өзүнүн жумушуну, ар ким өзүмчүлдүгү өйдө болгондой болуп калат да, мен оюмча. Мен оюмча ошондой болуп атат. Сиз айткандай биримдикке, бири-бирибизди сыйлаганга, урматтаганга келебиз. Кандай кылганда? Эми менин оюм боюнча, мынабы биз мектепте иштегенде атай тарбиялык иштер болчу эле, адеп деген сабактар болчу эле, ыйман деген сабактар бар. Алар деле бар, бирок алар азыр кыскарып калды. Ушу садиктен, детсадтан баштап, мектептен баштап, ошол тарбияны туура берип, ошол эле сабагын окутуп эле, ошо предметтик сабактарды окутуп эле койбосо, ошо ыймандуулукка, ошо жаштарды адептүүлүккө тарбиялашыбыз керек да, эми жаштарыбызды. Ошондо бул чоңдорду сыйлаганга, урматтаганга тарбиялап, пейилибизди кең кылып, ушундай жакшы иштерге ушу чоң ата-энелер, бизге окшогон ардегер мугалимдер, ата-энелер болуп, биримдик болуп, коом менен чогуу иштешибиз керек. Иштеп, ушу 1-2 адам колдон келбейт бул. Мисалы үчүн айылда болсо, мына айылдык, мына илгери женсовет дегендер болчу эле. Ушулар менен кошулуп, айыл өкмөт башчылары дегендей, ардегер мугалимдер, ардегер аталарыбыз, апаларыбыз менен чогултуп, ушундай илгери мындай элдик сот дегендер болчу эле, кичине андай-мындайларды аяк районго, районго жеткирбей эле, эл өзү эле шайлап, өзү эле токтом чыгарып койчу элдер, аталарыбыз, апаларыбыз эле, сен мындай бол деп. Кызы бар үйгө 40 үйдөн тыюу дейт. Азыр эми 40 тыюу эмес, азыр кээде мындай жолдо кетип аткан бирөөгө жолдо сөзүң айтсаң, бул эжен иши неме дегендей болуп, салкын көз болуп атат да. Ошолорго мына коомчулук менен, көпчүлүк менен, коом менен бирдикте иш алып барсак оңолот деген оюм бар. Бизди жетеле, орутпай бактыңды бөлө, калгалайт мерим жамалым, карызбыз сизге эселеп. Кайгымды тарттым теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйт өйгөлүп. Аламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйгөрүп, аламда бир дана аялзат, ажарлууң эмес сен чели.